Баткен шаарында аялдардын эл аралык майрамына карата волейбол боюнча мелдеш өткөрүлдү. Спорттук иш-чарага облус аймагынан келген командалар катышып, жалпы 7 команда күч сынашты. Мелдештин жүрүшүндө катышуучулар өздөрүнүн спорттук даярдыгын көрсөтүп, көрөрмандарына кызыктуу оюн тартуулашты. Мындай спорттук иш-чаралар майрамдык маанай тартуулап, достукту жана ынтымактыкты бекемдей турганын белгилешти. Биз Сүлүктүү шаарынан келдик оюнга, бүгүнкү оюнга. Майрамдык маанай өтө жакшы. Сүлүктүн намысын коргойбуз деп келдик. Майрамдык оюндар өтө жакшы деңгээлде башталды. Командалар мыкты экен, баарына ийгилик каалаймын. Буга чейин мен жаштыгымдан эле ойнойм, өзү негизи топ менен. Ортодо перерыв болуп калып, эми ойнобой тыныгуу болуп төрөп калып, андан кийин эми кайра оюнга белди бекем буудук. Азыр Сүлүктүн атынан сборный командадан чыгып атабыз буюрса, командабыз күчтүү, мыкты кыздар ойнойт өтө. Уюштуруучулардын айтымында мындай иш-чаралар айымдардын спортко болгон кызыгуусун арттырып, сергек жашоону жайылтууга багытталган. Ошондой эле майрамдык күндө аялдардын коомдугу ордун даңазалоо максаты коюлган. Буга жалпысынан облустун ар бир район шаарынан тандалган курама командалар келип катышып атат. Жалпысынан 7 команданын ортосунда мелдеш өтүп жатат. Мелдештин жыйынтыгы менен негизинен мыкты командаларды биз тандап алышыбыз керек. Алдыда боло турган эл аралык мелдештер, республикалык мелдештерге жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот да бизде. Андан сырткары ошол жыйынтыгы менен биз өзүбүздүн башкармалыктын медаль, дипломдору, акчалай сыйлыктары менен сыйлайбыз. Андан сырткары демөөрчүлөр ошол волейбол федерациясы тарабынан дагы акчалай сыйлыктар бар, аларды тапшырып жыйынтыгын чыгарабыз. Белгилей кетсек, аялдардын эл аралык майрамына карата облус аймагында бир катар маданий жана спорттук иш-чаралар уюштурулууда. Айбегим Набиева, Нурпейил Ашур кызы, жаңылыктар.